Саякатчылардын космос кемесине түшүп алып, орбитада учуп жүргөнү тууралуу фантастика кинолору эми турмушта боло турган өңдөнүп калды. Жаңычыл идеялар менен дүйнөгө таанылган Илон Маск супер оор салмактагы Starship ракетасын элге көрсөттү. Аны жакынкы 1-2 айда учуруп сынай турганын билдирди. Масктын айтымында бул космос кемеси жерден 20 чакырымга көтөрүлөт. 100гө жакын киши 100 тонна жүк менен Айга жана Марска уча алат деп эсептелген. Мындан тышкары келечекте орбитага жүк жеткирүү, жердин каалаган бир чекитине адамдарды ташуу үчүн дагы колдонууга болот. Биз келечегибиз кандай болот деген тандоонун алдындабыз. Көп планетада, башка жылдыздарда жашаган космостук цивилизация болууну каалайбызбы, же жерде түбөлүк кала беребизби? Мен биринчисин тандадым. Силер деле кубаттасаңар керек. Ал эми космостук цивилизация болуш үчүн чечкиндүү кадам космоско учууну азыр самолетто учуп жүргөндөй кылуу. Starship жарым жылдан кийин алгач ирет орбитага учуп чыкса, андан соң космоско киши ташый ала турганын Маск белгилеп өттү.